Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер. Педагогика инсанды калыптандыруу жана өнүктүрүү боюнча билим берүү жана тарбиялоо практикасынын маданияты тууралуу илим. Педагогика адамзаттын тажрыйбасын максаттуу өткөрүп берүү процесси жана өсүп келе жаткан муунду жашоого жана ишмердүүлүккө даярдоо. Ошондой эле адамды окутуунун, тарбиялоонун маңызы, мыйзам ченемдүүлүктөрү, принциптери, ыкмалары жана формалары тууралуу илим. Педагогика тарбиялоонун, билим берүүнүн, окутуунун, социалдаштыруунун, адамдын чыгармачылык, өзүн өзү өнүктүрүүсүнүн мыйзамдары жана мыйзам ченемдүүлүктөрү тууралуу илим. Ошондой эле бул спорттук педагогдун ишмердүүлүгү бир катар атайын өзгөчөлөнөт. Алар негизги түшүнүктөр менен мүнөздөлөт. Биринчиден, физикалык жүк, физикалык көнүгүүлөр көрсөтүү зарылдыгы, физикалык жүктү окуучулар менен бирге аткаруу, физикалык көнүгүүлөрдү аткарып жаткан окуучуларды коопсуздандыруу жана алар менен өзгөчө жүрүштөрдө окуучулардын же студенттердин коопсуздандыруу зарылдыгы менен байланыштуу. Экинчиси кесиптик кеп. Кептик кыймылдык координациянын байланышы. Аны аткаруунун сапатын дагы, кептин кырааты дагы өз ара физикалык көнүгүүлөрдү бир эле мезгилде өткөрүү менен коштолот. Ошондой эле бир катар педагогдун сөздөрүнүн таасирдүүлүгү кесипкөй компетенттүүлүгүнөн жана баарлашуу маданиятынын интеллектүүлүгүнөн да көз карандуу. Спорттук педагогдун кебинин кыскалыгы, тактыгы жана ошол бөлүнгөн убакыттын аздыгы менен байланышкан. Себеби сабактын натыйжалуулугу кыймылдаткычтыгы боюнча окуучулардын кыймылдык активдүүлүгү менен бааланат. Кептин тактыгы окуу машыгуу сабактар жүргүзүлгөн жайдын акустикалык өзгөчөлүктөрү менен шартталган. Кептин жеткиликтүүлүгү окуучулар түшүнүктүү, жеңил кабыл алынган атайын спорттук терминдер жана командалар менен коштолот. Баарлашуунун вербалдык эмес каражаттары. Бул мугалимдин кебин, жесттер менен толуктоо. Мелдештерде, калыстык кылууда, чоң залдарда, бассейн, стадиондордо жана ошондой эле ошол жаратылыштык ландшафттын акустикасынын шартына окуу машыктыруу сабактарын уюштурууда. Сырткы чөйрөлүк факторлор, ачык асман алдындагы сабактар, климаттык жана аба ырайынын шарттары, спорттук класстардын жана залдардын санитардык гигиеналык абалы. Психикалык чыңалгандык, машыгуулардын жана машыгуучулардын ар кандай чыккан үндөрүнө байланыштуу өзгөчө кенже топтун мектеп окуучулары менен байланышкан. Спорт залындагы чурулдаган үндөр жогорку тон менен айырмаланат жана мугалимдин психикалык чарчоосуна алып келет. Бул өз кезегинде бир жаш курактагы топтон экинчисине которуу зарылдыгы менен байланыштуу. Эмгектин чыңалуусу ар дайым окуучулардын өмүрүнө жана ден соолугуна жоопкерчиликтүү болгондугу менен байланышта. Себеби физикалык көнүгүүлөр менен сабак жаракат алуу же болбосо тобокелчилик менен айырмаланат. Ал эми педагогдун профессия граммасы. Бул жогорку дене тарбиялык билим берүү системасын өнүктүрүү, спорттук педагогдун өздүгү жана кесиптик чеберчилиги, моралдык дарамети, кесиптик ишмердүүлүгүн аткарууга, психологиялык жана физикалык даярдыгына жаңы талаптарын сунуштоодо. Ошондой эле педагогикалык теорияда педагогко болгон талаптар ар кандай терминдер менен берилет. Кесиптик жарамдуулук, кесиптик даярдык. Ал эми спорттук педагог термини бардык ошо мекендик жана чет элдик илимий жана белгилүү басылмаларда кең эле колдонулат. Кесиптик жарамдуулук дегенде адамдын тандап алынган кесипке ийгилигине жетишүүгө зарыл болгон психикалык жана психофизиологиялык өзгөчөлүктөрү деп түшүнөбүз. Педагогдун кесиптик даярдыгы ошол түзүүчү идеалаштырылган инсандык кесиптик сапаттары түрүндө көрсөтүлөт. Эң биринчи 1967 жылы Кузьмина тарабынан бул профессия грамма термини иштелип чыккан. Педагогдун өздүгүнө болгон талаптар зарыл болгон социалдык кесиптик сапаттардын жыйындысы менен шартталган. Жогорку жарандык жоопкерчилик, социалдык активдүүлүк, балдарга болгон сүйүү, чыныгы интеллигенттүүлүк, руханий маданият, жогорку кесипкөйлүк, илимий, педагогикалык ой жүгүртүүнүн инновациялык стили, чыгармачылык чечимдерди кабыл алууга жөндөмдүү, өз билимин дайыма жогорулатуусу, физикалык жана психикалык ден соолугу, кесиптик иштөө жөндөмдүүлүгү. Бул педагогдун өздүгүнүн мүнөздөмөсү жана
төмөндөгүдөй маанилүү көрүнүшү менен байланышкан жана булар кайсылар дегенде жоопкерчилик, милдеттүүлүк сезими жана ошондой эле моралдык тоскоолдуктарга чыдабастык мамилеси, инсандын багытталгандыгы, кесипке кызыгуусу, педагогикалык арналгандык, педагогикалык каалоо, ынта, педагогикалык так, чектий интуитивдик сезүү, педагогикалык калыстык, мугалимдин объективдүүлүгү, анын моралдык тарбиялоонун деңгээли, педагогдун кадыр баркы, мугалимдин ишмердүүлүгү 3 өз ара байланышкан компоненттер менен сунушталган. Бул окуу материалдарын тандоо, пландоо, түзүү, уюштуруучулук, башкаруучулук, коммуникативдик, педагогдун жана педагогдор, ата-энелер жана педагогикалык максаттуу мамилелерди аныктоо болуп саналат. Кесиптик көз карашы, педагогикалык кесипке, педагогикалык ишмердүүлүктүн максаттарына, каражаттарына мамилеси, педагог маалымат берүүчү, дос, диктатор, кеңешчи, дем берүүчү катары чыгышы мүмкүн. Бирок инсандын профессиограммалык мүнөздөмөсүнө жана спорттук педагогдун кесиптик ишмердүүлүгүн заманбап адабияттарда биз кезиктиргендей эле категориядагы адистиктердин инсандык жана кесиптик өнүгүшүнүн приоритетин аныктоодо фрагменттик маалыматтарда гана берилет. Ал эми ыкмалары болуп окуу материалдарынын сызыктуу түзүлүшү концентрикалык ыкма, спираль сындуу ыкма жана модулдук ыкма болуп саналат. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Сак саламатта калыңыздар.